беттен эле билинет, нур кетет алчы. Сен ичиң өлүп калыптыр дейт го баягы. Ичиң ирип кеттир деген сөз бар го. Мындай айдаштар эми башкача мындай. Көрүп калсаңар жолду рулдун мындай кармайт да, пыш кармайт да. Ыймандын жана бактылуулуктун даамын такыр татпайт алчы. Өмүр бою баксыз алчы. Демек ошончо жыл абида менен жашаган эмес да. Дүйнөнү жакшы көрүш. Дүйнөнү жакшы көрүш бул жүрөк ооруларынан бири. Дүйнөнү ким жакшы көрбөсүн деген вопрос бар да. Дүйнөнү баары жакшы көрөт. Дүйнөнү башоту менен кирип жакшы көрүшчү. Дүйнөнү ахиретинен карагандан алдыраак көрүш шариатта тыйылган. Кимдир бирөө бар, дүйнөнү жакшы көрөт, дүйнөнү кылат, бирок ахиретти андан көбүрөөк кылат. Бул эң жакшы нерсе булчу. Бирок кимдир бирөөлөр деген көпчүлүгү бар, ахиретти жыштырып коет, намаз жыштырып коет, арам алал жыштырып коет, кредит ала берет, башка кыла берет. Ал основной багыты дүйнө булчу. Ушуну кылса жашоодо утат, аны кылбаса утпайт. Өткөндө мына базар күндөрү сабак болот эле күндүзүчү. Ошо таанышыбыз келип кечке сабакта отурду дагы, адашып кетип айтып атпайбы? Бүгүн кечке эч кандай иш кылбадым депчи. Мындай дүйнө иши болбой калды да. Аны айтты, сен кечке сабакта отурдуң го? Десе, астагфирулла, астагфирулла. Мына биздин мээбизде психикалык ушул айланып калган. Бүгүн эгерде акча түшө турган иш кылбасак, биз жөн жүрүп калдык. Түшүнөсүңөрбү? Жок, мындай. Эгерде биз сооп иш кылбай калсак, намаз окулбай калса, биз иштеке кылбаган болобуз. Ал эми дүйнө иштери кээде болуп, кээде болбой эле калат. Аракет кылсак деле болбой калышы мүмкүн. Пайгамбарыбыз бул дүйнөнү өйдө көргөндө пайгамбарыбыз башкача тандамак. Алла таала мүмкүнчүлүк кылып берген. Ошол Мекке тоолорунун каалаганын алтынга айланып бергенге да мүмкүнчүлүк берген. Пайгамбар бир күн Абузарды чакырды дагы, Абузар берке деди. Мына Ухуд тоону көрдүңбү деди, Мадинада болгон окуя да. Ооба деди. Ушул тоо бардык алтын болуп деди. Анын алтындын бардыгын мусулмандарга берип, муктаждарына, кыйынчылыктарына, мусулмандардын пайдасын иштетип, өзүмдүн жаныма 3 гана динар алып калсак, 3 динар эме эсептелет, 13,5 грамм алтын эсептелет. $500 акча да, короче. $500 гана алып калып туруп, калган бардыгын түшүнүктүрөөк болгондой. Суламан толук алтын болуп, канчалаган тонна да бардыгын дүйнө жүзүндөгү биягы Палестина, биягы Африка бар жогуна берип, şu Kırgızstanda küçük köşelerden beri, tuvaletke gitken köşelerden beri asfalttap kardeş. Oşa işlerdi kılıp canıma jön eleçi, 1 aylık расходкочу. Alıp kalganıman karaganda uşul abalım jakşırak dedi. Ыра көрбөдү пайгамбарыбыз. Мындай өзү негизи садака берген рахаты ора билесиздерби? Мындай берип бирөөнүн керегине жарасачы, берип алып сүйнөсүң го. Бирок ошондой рахаттан дагы ушул абалыбыз жакшыраак депчи. Анткени жетпесе Аллахтан сурайбыз. Боп кеткенде Аллага шүгүр кылабыз депчи. Пайгамбарыбыз айткан, эгер адамга 2 өрөөн алтын болсо, 2 өрөөн дейт да, үчүнчүсүн арзу кылат деп. Хак деп коет. Хак дегени кекчилдик. Бирөөнү душман көрүш. Калайбызбы, калабайбызбы? Ушунча адам отурабыз. Бул аз мешитте отургандарыбыз дүйнө жүзүндөгү эң жакшы адамдарыбыз. Азыркы маалда сыртта жүргөндөрдөнчү. Азыр могул жерде Алладан корккон адамдар отурабыз. Бирок ошондой болсо дагы ичибизде шайтан деген бар, шек деген бар, шахват деген нерсе бар. Биз ушул нерсени башкарып ушул жерде отурабыз, көп деле разбор болбойт да. Бирок ичибиздеги нерсе бошонуп кеткен болсо, зыян берип коюшу мүмкүн. Мына ошондуктан көчөдө мындай ар түрдүү жаштагылар, ар түрдүү мүнөздөгүлөр бар да. Адам душмандашып алган болсо, ошо душмандыкты кечире албаган болсо, бул кекчил адам өмүр бою баксыз да. Кекчил адам ыймандын жана бактылуулуктун даамын такыр татпайт алчы. Өмүр бою баксыз алчы. Анткени кеч уктаганда дагы, турганда дагы мээсинде жанагы бар да. Мээси менен жүрөгүндө өч алуу бар. Болушунча артынан жазат, ушактайт, антет, мунтет, таасирин берсе дагы капа, бербесе дагы капа да. Мына эртең менен бар го, час бигуагы деп коет го. Көпчүлүк ушундай менен кетет, напряжение мененчи мындай. Мындай айдаштар эми башкача мындай. Көрүп калсаңар жолду рулдун мындай кармайт да, пыш кармайт да.
Сигналдан берип же бирөө кыскан болсо да азмаз кысып өтүп кетсе, өзүнө келет. Кыса албай калса, бул проблема да. Бул жүрөк оорулардан таасир берет да. А кимдир бирөөлөр бар мындай. Шундай кысып өтүп кетсе ham, же сүз өтүп кеткен болсо деле анча-мынча майлем деп туруп кете берет да, үзүрлүү адам экенсиң дегендей кылчы. Ушу дамла яман биларман болуп сүйлөп атат да депчи. Аны дагы бирөө ушундай катуу капа кылсын, бир нерсесин тартып алсын, анан кечириле экен деген ой келет да туура. Ар ким менин ордума салып көрсүн депчи. Бул динибиз айтып атат, ушундай кылгыла депчи. Кимдир бирөөнүн башына келет, кимдир бирөөнүн башына келбейт, кимдир бирөөнүн башына оорураак, кимдир жеңилирээк келет. Мисалы, Юсуф алейхиссалам, билесиздерби? Адам көчөдөн калтак жеп келсе, онча жүрөгү оорубайт. Бирок жакын адамдардан калтак жасаганда болот. Бул өтө оор тиет да. Юсуф алейхиссаламды бир туугандар өлтүрөм деген да. Пайгамбардычы. Аны өлбөй калды. Şu кудуктан алып барып туруп кул кылып сатып берди. Аз эле акчагачы. Şu бирөөнүн үйүнүн мандикер болуп жүрдү да. Алла Таала мында көтөрдү дагы, ошол Мисирдин башчысыга чейин алып барды. Ошол убакта агалары келди. Агалары муктаж болуп келди. Келгенде Юсуф алейхиссалам өзүн тааныштырганда Таллахи лакад атаракаллаху алейна ва ин кунна лахатиин dedi. Чындыгында Аллах Таала сага өтө көп нерсени берипти бизге караганда. Биз катаган келдик деп агалары башын ийип келди да. Не кылсаң майлы депчи. Юсуф алейхиссалам ошо агаларын шыр унуткан эле да. Бир нерсени унуткан эле. Чындыгында алар ката кылды, өзү жооп берет карачы депчи. Ким кылса өзү жооп берет деген сөз бар го? Ушуну уран кылыш керек да. Ким кылса өзү жооп берет деди дагы өзүнүн жолун улай берди. Эгерде Юсуф алейхиссалам ошо агаларынан өч алыш менен жашаганда анчалык деңгээлге жетпейт эле да. Неге мен айтып атам, өч алган менен жашабады, ал иш менен алек болду депчи. Алдыга өсүш менен алек болду. Анткени агалары биз чындыгында ката кылдык деп уялды да. Өздөрү түшүп берди да. Не кылсаң кыл, өкүмүң чыгар дегенде ла тасриба алейкумул яум деди. Бүгүн силерге кек жок деди. Кегим жок. Ягфираллаху лакум. Аллах силерди кечирсин. Ва ху архамар рахимин. Аллах Таала эң мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деди. Мен силерде кегим жок деп эле коюп койду да. Демек ошонча жыл Абида менен жашаган эмес да. Не кылып жашаган Юсуф алейхиссалам? Бактылуу жашаган. Түрмөдө жатса да бактылуу жашаган да. Эгер Абида менен сыздап жашаганда элестетиң, подвалда жатып эле өзүн азаптай берет да. Жыргап жашаган азаптай берет да. Бирок ал көңүлүнө деле алган жок да. Мына ушул бактылуулук болот да. Ошондуктан бирөө жарым аркаңыздардан сүйлөп койгон болсо, бир нерсеңиздер тартып алып койгон болсо, алсыз кезинде күчтүүлүк кылып койгон болсо, моментинде Аллахка тапшыра бериңиздер. Алла Таала тек калтырбайт. Ла тахсабанналлаху гафилан амма я'малу залимун деп айткан. Залымдар, чектен ашкандар кылып аткан иштерди Аллах Таала көрбөй атат деп ойлойсуңарбы? Аллах Таала иннама юахирухум лияумин ташхасуху фихи абсар. Аллах Таала бир күнгө алып коюп атат, көздөр чекчейип отурган. Ошого өзүбүздүн милдетибиз болбогон нерсеге башыбыз тыкпайлы дагы, шыр таштайлы дагы жолду улайлы, алдыбызда кыла турган иштер көп. Өзүбүздүн ишибизден жакшылык иштерди кылып, өздүгүбүздү оңдош менен алек болсок жетиштүү болот иншалла. Анан сөздүн аягында айтайлы, Аллах Таала мына бүгүнкү кеткен темага ылайык ушулай айтар: "Ам хасибаллазина фи кулубихим марад." Жүрөгүндө оорусу бар адамдар ойлойбу? Алла яхружаллаху адганахум. Ичиндеги оору сыртка чыкпай коет депчи. Сен ичиң өлүп калыптыр дейт го баягы. Ичиң ирип кеттир деген сөз бар го. Ушул сөз баягы ичинде азыркы айткан оорулар бар. Текеберлик, көралбастык, кекчилдик, өч алуу, дүйнөпарастык деген нерсечи. Ушуну Аллах Таала айтып атат. Жүрөгүндө ушундай оорусу бар адамдар Аллах Таала ичиндеги ооруларды сыртка чыгарбай коет деп ойлойсуңарбы? Мухаммад сүрөсүнүн 29-аят. Иштеген нерсе сөз сыртка чыгат, ойлобоңуздар. Билбей калды, көрбөй калды дебеңиздер. Беттен эле билинет, нур кетет алчы. Сүйлөгөн баягы казандагы нерсе чөмүшкө чыгат дейт го. Мунун сөзсүз түрдө чыгат дегенде кандай? Зыяны чыгат сөзсүз түрдө. Амалыңыздарга, абийириңиздерге, ибадатыңыздарга сөзсүз таасир берет. Мына ошондуктан келиңиздер, бул сураныч Аллах буйруган нерседен жүрөк ооруларына көңүл бурайлы. Эгерде биз бир жерибиз ооруй турган болсо, тишибиз ооруса, өтүбүз ооруса,
же путубуз сынган болсо түз барабыз. 103'tü чакырып барабыз керек болсочу, а бирок жүрөк ооруларына жөн эле таштап коюп атабыз, эми эчтеке эмес депчи. Бул нерсе бул дүйнөдө мисалы бирөө жарымдын аппендис болуп дарылабаса өлүп калышы мүмкүн, ашып барсачы. А бирок мунул ириген ооруну сакайтпасак, анда биз башыбыз менен тозок менен жооп берип калабыз. Ошого бул айтылып аткан баян негизинен бири-бирибизге жакшылык каалоо гана